77 килограмм салмак боюнча беттеш. Назарыңыздардагы спортчулар бул кара шортачан Темирбеков Манас, Ихлас спорт клубунун машыгуучусу, эрежесиз мушташ боюнча спорттун чебери, анын атаандашы Жолдош уулу Максат ак шортачан, Казакстандагы боевой сам боюнча өткөн турнирде чемпион болгон, Жаш күч спорт клубунун машыгуучусу. Мына алгачкы кадамдар. Жолдош уулу Максат Темирбеков Манасты муунтуга алып жерге жыкты. Бутун байлоо аракетин көрүп жатат. Раундтун башында эле муунтуга алуу негизи майнапка чыгарыш кыйыныраак, анткени спортчулар кубаттуу болуп турган учуру. Ошондой болсо дагы өзүнүн аракетин таштабай аяна чейин чыгарууга аракет кылды. Темирбеков Манастын соккулары максатына жетүүдө. Жолдош уулу Максат колун тартып кетүү аракетин көрдү, бирок ыкчамдыкка салып Темирбеков Манас бутун тартып, томогун тартып кетүү аракетин көрдү. Максат ишке ашпай калды. Жолдош уулу Максатка килимден туруу кыйыныраак болуп атат. Рефери мушкерлерди токтотту. Стойканын үстүндө беттешүүгө чакырды. Килемдин үстү тайгалак. Мушкерлер кооптонуп турушат. Жолдош уулу Максат буттан алып жерге жыкты. Темирбеков Манас атаандашын купулоого аракет жасап жатат. Темирбеков Манас үчүн мүмкүнчүлүк ачылгандай болду, бирок Жолдош уулу Максат күчкө салып чыгып кетти. Мушкерлер кайрадан килемде. Манас өзүнүн атаандашын торго жакын сүйрөп барып, балка соккулар менен атаандашын утууга аракет кылып атат. Атаандашы жооп кайтарууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Коргонууга аргасыз.
мына Темирбеков Манастын соккулары Жолдош уулу Максатты утулууга аргасыз кылды. Биринчи раундда эле Темирбеков Манас жеңишке жетишти.